Айыл чарба министрлигинде бир департамент бар. Азыр өзгөчө басым эмеге жасалып атат. Ана органический земледелиягачы органикалык жол менен өстүрүп, таза азык заттар менен элди камсыз кылуу боюнча, элдин ден соолугун эме кылуу боюнча. Анан ошол таза өстүрүлгөн биологиялык жол менен өстүрүлгөн эмелер, азык заттар башка дагы баа менен сатылат да, кошумча нарк менен сатылат. Анан ошон үчүн бизде ошол департамент органический земледелиянын Караколдогу филиалы бар. Биологический лаборатория бар. Ошол биологиялык жана өсүмдүктөрдү коргоо препараттарын чыгарышат. Ошолор тууралуу азыр айтып берет бул сотрудниктер лаборатория. Биздин лабораторияда Ысык-Көл аймактык филиалында 2 микробиологиялык препарат анан 3 энтомофаг өндүрүлөт. Кыскача ошо бизде өндүрүлгөн биокаражаттар жөнүндө айта кетсек, бизде эң биринчи биолиглин. Бул биокаражаты мунун негизинде Exofiala nigrum деген ачыткыч козу карындар турат да. Бул биолиглинди биз энелик материалдан жасап, дыйканга жеткиргенге чейин биз бүт баарын өзүбүз колубуз менен жасайбыз. Бул жерде эч кандай химикаттар колдонулбайт, только биологиялык гана каражаттар колдонулат да. Биолиглиндин бул эң негизги мындай өзгөчөлүгү боюнча бизде дан эгиндеринде колдонулат. Дан эгиндеринде жаңы түшүмдүүлүктү 10%-тен 20%-ке чейин жогорулатат. Ал кандай жогорулатат? Любой өсүмдүктөрдүн тамыры эң күчтүү болсо, иммунитети дагы жогору болот. Анан жаратылыштын ар кандай жагымсыз шарттарына дагы өзүнүн туруктуулугун кармайт да. Мисалы биолиглинди дан эгиндерине колдонулганда, жаңы кара көсө бизде дан эгиндерин аябай жабыркатат го. Ошо кара көсөнү алдыга алат. Анан башка бактериялык, грибковый ооруларга ошо иммунитетин жогорулатат да. Эгер ала турган болсоңуздар, биздин лабораторияга келсеңиздер, триходерминди, биолиглин, башка энтомофагтарды аларда кайсы өсүмдүккө кандай кылып колдоноорду биз баарын нормасы менен кайсы жерге кандай кылып, кайсы өсүмдүккө кандай кошулат, ошол способ примененияларын биз айтып беребиз да. Тала күнүндө жалаң картошкага басым жасап атып, мына ошо картошка, триходермин картошканын жаңы чирик ооруларынын баарына ошо триходермин күчтүү жардам берет да. Муну кандай кылып колдонобуз? Муну колдонгондо үрөндөн баштап вегетация түшүмдү жыйнаганга чейин вегетация маалында картошканын вегетация маалында 3 жолу колдонулабыз да. Үрөнүнө да беребиз, анан жалбырагына да беребиз. Үрөнүнө бергенде, мисалы 1 гектарга кетчү, норма 1 гектарга кетчү картошкага 5 литр эле кетет да. 5 литрди биз 10-15 литр сууга аралаштырып туруп, анан картошканы чылап, анан дальше отургузабыз. Анан жер үстүнө жалбырагы бир 3-4 жалбырак алганда гербицид себесиңер да. Ошо гербицидтер менен бул триходермин менен биолиглинди колдонсо болот да. Анан экөөнүн сактоо мөөнөтү өтө кыска, себеби дегенде буларда тирүү организмдер да. Биолиглиндики максимум бир жумага жетет да. Мисалы алып алгандан кийин күн көрбөгөндөй караңгы жерге плюс 5-6 градуста сактасак 1 жумага чейин сакталат. Ал эми триходерминдики болсо, бул природный антибиотик болгондуктан мунун жашоо мөөнөтү 3 эле күн болот да. 3 күндүн ичинде биз триходерминди ошо картошкага колдонуп, же жалбыракка берип бүтүрүшүбүз керек болот да. Анан дагы бир триходерминди картошка казып алгандан кийин сентябрларда казып алып, погребтерди тазалап атпайбызбы? Ошондо триходерминдин кургагындагы, анан суюгундагы колдонсо болот да. Картошканы киргизерде мешокторго салганда или салып атканда триходерминди пудра кылып туруп салсаңар, бул споралар менен көбөйөт да. Бул ошол жерге жатып калбайт. Өзү оору споралар менен бул микробиологиялык грипп болгондон споралар менен өзү чирикти табат. Өзү издеп табат дагы, анан спораларын ошого таштайт. Чирик андан ары кетпейт, ошол жерде калат да, катып. Триходерминди ошо погребте сактаарда дагы колдонсоңуздар эң жакшы болот.